bir gündük sodaсын мага жөнөткөн экен 1 миллион 313 миң экен. 1 миллион 313 миң. Бул мына урмат өзү да турат. 1 миллион 313 миң. 3 гектар жерде. 120 миң долларда иштептин ушул, Нормально. Нормально. Жарым доход. 120 миң доллар иштебегендер көп. Адам сессияда. Кстати, какой категория? Кытайга барып келдим. Кытайдын базарына дагы кирсек болот экен. Биз Дубайга эгер неме жол жакшы болсо, границалар аз боло турган болсо, Дубайга мындан эртерээк жетмек экенбиз. Кытайга 2 эсе, 3 эсе эрте жетмек экенбиз. Бирок азыркы учурда ошол рыноктарды ачабыз деп баракет кылып атабыз. Мындай да туугандар, силер мындай түшүнгүлө. Мисалы, урмат күнүнө 700 ящик берет. 1 тонна, 2 тонна 100 деген сөз да. Ошону кээ бирки дыйкандар түшүнбөстүк кылат да. Ошонун аразына майдазын салып берет түйүнөчү. Эми урматына майдазын бөлүп салса, 15 ящик ашып кетсе 20 ящик майда чыгат. Ошону менен общий ошол 700 ящикти бузуштун кереги барбы жок? Бузуштун кереги жок. Ошону алып салыш керек. Биз тигип атабыз, тигилер тигип атат деп эле көл боюнча тигип аткандар көп. Бирок ала келсең товар жок. Анан кийин жазында биринчи потокто биз чоң өрүктүдөн, ичке судан алдык. Товардын сапаты начар. Бир жакшы көлөмдө товар чыкпайт. Азыркы түшүм мурдагы түшүмгө караганда вес оорураак болот, плотный болот, сочный. Сочный болот экен ал. Жайында деген мисалы бир чакан, полный чакан бир ящикке салсаң 2700, 2600 көргөзөт да. Азыр толмогон чакан салсаң 3 кг. Мына туугандар. Бул азыр 13 октябрь ба? Форумга келгенбиз. Канча тонна, канча ящик чыкты? 2 тоннадай болот. 680 ящик, Мына реальный результат деген ушул болот, туугандар. Не на словах, а на деле. Салам алейкум, көрдүк туугандар. Бул форумду уюштургандарга рахмат. Биз дагы кече жакында Жалал Абадта форумда болдук эле. Түндөп бул жака келдик. Меники көбүнчө дыйкандардын күтүп атканы бул экспорт, Бул кантип сатабыз деген маселе. Өзү жанагы айткандай товарды өндүргөн бул бир маселе, а сатуу бул өзүнчө бир маселе да. Анан сатуу боюнча мен өзү бул дыйканчылыкта иштеп атканым 2009-жылдан бери иштейм. Сатуу менен алектенгеним 2014-төн бери. 2011-ден 2014-кө чейин бул Казакстандын рыногунда иштегенбиз, базарларында. Кийин 2014-төн баштап ушу Россия, Казакстан 10-15 шаарында иштейбиз сатуу боюнча. Анан азыр баардыгыбыз эле жапырт ушул малина клубниканы отургузуп атабыз. Бул сатылабы, сатылбайбы деген маселе баардыгыңардын башыңарда турат. Эртең өрүк окшоп 10 сом болуп калса, анан кийин кандай кылабыз? Картошка окшоп өтпөй калса кандай кылабыз? Эми бирок эртең эмне болорун Кудай өзү билет. Себеби дегенде мына көрүп атасыңар, Россия, Украина эмне болуп атат? Жакында Палестина, Израиль болуп атат. Дүйнөдө эмне болуп кетерин билбейт экенбиз, бирок жакшы максат коюп, жакшы ниет кылып иштей берсек, Кудай буйрса жакшы болот. Кийинки слайд. Да, кийинки слайд. Сатууда туугандар, азыркы учурда биз Россия менен Казакстан рыногунда сатабыз. Көбүнчө мурда Казакстандын ичинде көбүнчө дүң базарларда сатылат. Анан стихия алуу сатуу дегенди түшүнүшсөңөр керек. Булар Россияда көбүнчө азыр биздикилер ушундайды колдонушат. Машина барат, ал жерден элдер бөлүп кетип, базардын чекелеринде, пятачоктордо, супермаркеттердин алдында турушуп алып сатышат. Өздөрү кыргыздар өзүнчө команда болуп алган. Мисалы, бир машина барып токтойт. Калгандары бир 15, 20, может 30, 50 клиенттери бар. Алар келет дагы бөлүп алып кетет дагы. Ушундай жерлерде сатып, жарымы интернетте сатат. Азыр интернетте жакшы өнүгүп атат. Алдыңкы жылдары ушул интернетте сатуудагы бул алдыга чыгат деп ойлоп атам. Анан маркеттер, супермаркеттер азырынча иштей элек. Азыр биз
мына Дубайга сатабыз деп максат коюп атабыз, Кытайга сатабыз деп максат коюп атабыз. Менин оюмча ал жакта тиги стихиялуу сатуу иштебейт, сөзсүз түрдө иштебейт ал жакта. Ал жакта бул дүң базарда менин оюмча иштебейт. Интернет аркылуу сатышыбыз мүмкүн. Анан кийин маркеттерге алып барып, жанагындай контейнерлерге алып барып ошол жерге коюшубуз керек. Ага биздин азыркы учурда өндүрүп аткан малина клубникаларыбыз такыр жооп бербейт. Биздин туугандар мына кечээ күнү эле ошол көйгөй алдына майдаларын салып койгон ящиктин астына. Үстүн чоң жасап койгон. Айтып атсаң болбой ошентип жасашат. Айтып атсаң болбой. Антсек биз мына Казакстан менен Россиянын рыногуна эле ыргыйбыз эртең элечи. Ошон үчүн мына сатуу мындай проектлер жүрүп атат, өкмөт жагынан проектлер жүрүп атат, частный ишкерлердин арасында ошондой проектлер жүрүп атат. Бул жака тигип атабыз, тиги жака тигип атабыз деп. Бирок чынын айтканда результат экспортко чыккан результат аз болуп атат. Ошон үчүн мен мына быйыл жазында бул жакта Урмат келдимби? Урмат келиптир, Тилек келбептир, Адилет байке. Үчөө, анан могу Азаматтын күйөө баласы ким эле? Ушул 4 балага биз результат кылабыз деп, Урмат 3 гектар, Тилек 1,5 гектар, Адилет байке 2 гектар. Ошондой кылып туруп, өзүбүздүн биз каржылаганбыз көчөттөрүн. Турциядан келген Альбион сортун отургузганбыз. Себеби дегенде өндүрүп атат, биз тигип атабыз, тигилер тигип атат деп эле көл боюнча тигип аткандар көп. Бирок ала келсең товар жок. Анан кийин жазында биринчи потокто биз чоң өрүктүдөн, ичке суудан алдык. Товардын сапаты начар. Бир жакшы көлөмдө товар чыкпайт. Мисалы алсаң 300 кг чыгат, 400 кг чыгат. Аны Бишкекке жеткир, ан жактан дагы товар кош. Ошентип көйгөй жарата бергендиктен биз жазында көчөттөрдү бергенбиз. Кудай буйруса жакшы результат болду. Мына Урмат 3 гектарынан жакшы результатка чыкты. Тилек жакшы результатка чыкты. Бир гана ошо Адилет деген байкөбүз результатка чыга албай калды. Ал 2 гектар болчу, аныкы суудан суу начар болуп калып, клубникасы жакшы өспөй, ал мындайча айтканда клубникасын жакшы карай албай калды. Бирок экөөсү жакшы карады. Мына Урмат бир күндө баягы күнү мен эми мындай сатууда көп аралашпай калдым. Бул Урмат биздин өзүбүздүн. Урмат өзү бир машина толтурат. Адилет байке, Тилек, анан кийин чоң өрүктүдө да Урмат деген бир балабыз бар. Ошолор бир машина толтурушат. Бизде уже мындай реалдуу түрдө результат бар да. Башкалар эмне болуп атат билбейм. Бирок реалдуу түрдө бизде күндө бирден машина чыгып атат. 2 тонна, 2,5 тоннага чейин. Бул деген өтө жакшы да. Биз ушул чыккан товар менен Ысык көлдүн товары деп Казакстан, Россияда бренд уже кылып атабыз. Биздике бул Кыргызстан товары эмес, бул көлдүн товары. Талаш, мына кече жакында Урмат өзү деле отурат, 500 сомго чыкты килограмм. 500 сомго чыкты. Урматтыкын эми секрет кылып айтпай деле койсом болмок, бирок мен көп деле канча соода кылып атат, эмне кылып атат көп киришпейм, бирок бир күндүк соодасы мага жөнөткөн экен 1,313,000 экен. 1,313,000. Бул мына Урмат өзү да турат. 1,313,000. 3 гектар жерден. Бул эмне деген результат? Өтө сонун результат. Мына өзүнүн, мына биз көчөттү Карска бергенбиз, көчөттүн акчасын августтун аягында эле жапты. Полный жаап, кутулуп, азыр таза пайдага иштеп атат. Буйрусун, бирок бул көлгө жасаган биздин биринчи проектибиз болду. Кыргызстан боюнча эң жакшы иштеген дыйкан бул Урмат болду. Эң жакшы иштеген. Андан кийинкилер ошо Тилек. Уруксат болсо Урмат бул жака Бектемирдин жанына келип бир эки ооз сөзүңдү айтып койсоң болот. Кел, Урмат, ошончо сөз болуп калдың, кел бери бул жака. Азыркы учурда ягодный миллионер деп койдум.
Урмат өзү биздин YouTube каналдан эле көрсөңөр керек. Тиш доктур ушул жакта иштеген экен. Анан кийин баарыбыз эле ушинтип карай албайт экен. Тиш доктурлар жана пунктуальный, анан кийин так болот, порядочный деген эми ишендим да. Булар жана Тилек экөө ушунчалык порядочный экен. Полязына барсаң таптаза, убактысында терет. Майдасын кошпо десең кошпойт. Моундай кылып терип берсең ошондой кылып терип берет. Булар айтканын кылат экен, и таза кылышат экен. Тиш доктурлар ошондой. Урмат негизи бүгүн чакырылган туугандар, анан бошогоюм деп эмеден спискадан өзүн алып койгон. Бирок кел кичине бир. Саламатсызбы бүгүнкү Кутнай сүйүүчүлөр жана дыйкандар. Мен өзүм атым Урмат, Чолпон айылынын тургуну болом. Скөл областынын Ак Суу районунун Чолпон айылында. Альбион сепкенбиз 3 гектар. Ошондон жакшы результат болду. Өзүм стоматолог болуп иштейм. Негизи стоматологдор анча мынча рисктен корко бербейт. Ошон үчүн сразу эле 3 гектардан баштап кеттик. Азыркы түшүм мурдагы түшүмгө караганда веси оорураак болот, плотный болот, сочный болот. Сочный болот экен ага. Жайында деген мисалы бир чакан, полный чакан бир ящикке салсаң 2700, 2600 көргөзөт да. Полный ящик. Азыр толбогон чакан салсаң 3 кг. Вес кошот, и плотность көбөйөт. Сахар көбөйүптүр еще. Анан монун ортосундагы трубочка болуп коюп, пустота. Ошол бара-бара жоголуп кетет экен да суктаганда. Азыр жайында болсо ал тешик чоңураак болот. Ушундай болот экен. Анан бул деген 17 градуста өзүн эле идеальный сезет да. 17 градустан өйдөрөөк кичине кыйналат экен. Мына туугандар, биз бүгүн Ысыкөлгө келгенбиз, форумга. Анан Казакстандан туугандар келген экен, булар мени кыдырып Урмат Полязын көрө кетели деп. Жакшы Урмат. Урмат быйыл жакшы результат көрсөттү. Элдин баарысы ушуну мактап атат. Чынында мына каралачы. Терип кетиптир бүгүн эле. Булар 14-октябрь бүгүн. 14-октябрь дагы карга калып кетет экен бул. Так, 2 тоннадан эми азыр 2 тоннага чейин терилип атат да. 2 тоннаны сентябрдан бери азайганда жок, көбөйүп 1 равно берди. 1 равно 2 тонна. Ашып кетсе 50 килограмм, 60 килограмм разница да. А так 2 тонна. Ушундай. Сеники бизде чүйдө бир моментте түшүп туруп, урожай азайып, мисалы 400 ящик берип аткан жерден 200 ящикке чейин азайып туруп кайра көйдү да. 400 ящикке. Силердики андай болбоду, силердики чото кармалды да. Мен болгон эле бир эле жолу 300 грамм каролеңоду. Ал немеде 15-августта терилгендеги. Ошол эле. Ошондо азайып кетти бир жол бир күн. Ошондо эле бир азайып кетти. Ошондо деген 3 күн катары менен жан жаттырып алды да. Жакшы слой болбой калды, ошон үчүн кичине урожай азайды. А так вообще. А так бул деген дагы погода кыш кичине узунураак болсо дагы эле байлай берсиз. Байлап гүлдөп атпайбы дагы деле. Эми дагы бир 2 жол терип туруп, андан кийинкисин болду кылып эле күлүп эле жылабыз го. Урмат мырза айтып турсаңыз, могу эмне кылыш керек? Кыш келип атат, могу жалбырагын алыш керекпи же калтырып коюш керекпи? Эми ар кайсы дыйкандыкы ар кандай. Мен болгону эми 2 жолу бүгүн погоданы байкайбыз да. Бүгүн погода минуска түшүп кетсе ылдый карай. Анда ошо биринчи, экинчи күндөрдөн могу көктү, гүлдөрүн бүт жулдуруп туруп эле обработка кылабыз, болду, ошо менен калды. Аграспан жаппайсыңар? Жок, аграспан жаппайм. Аны только жайында жабам, жазында жабам. Эрте жасайсың. Эгер үшүк жүрө турган болсо жабам. Аны аграспанды алып койгом. Ал аграспан анткени сентябрдын бир 15-теринде погоданы карасак, октябрдын 3-4-төрү минус көргөзгөн да. Ошого алып койгом, на всякий случай. Эгер бир нерсе болсо жаба кылам, анткени дагы урожай теришкек болчу да. А уже аз бүгүн 14-октябрь болду да. Эми дайыр 2 жол терип алсак, тердик, тербесек жок. 2 жол тересиңер спокойно. Эгер деген минустан ылдый көргөзсө, анда аграспан менен жабам. Эгер минустан ылдый көргөзбөсө, анда жаппайм аграспан менен. Ошол. Жакшы Урмат. Кийинки жылга канча пландап атасың? Кийинки быйыл деген 275-280 грамм берди. Эмне жылы
550 грамм Тиккенге. тиккенге дагы бир ушунун запасында дагы 3 гектар себеп болобуз го. Жакшы. Анан күзүндө муну эгер баягы сиз айткан сумма чыгып берсе анда 25-августта жууп туруп ордунда башка. Анткени өзүнүн акчасын бергенден болду, андан ары кармаштын Кармаштын жок. кажети жок. Андан көрө кийинки жылга даярдык көрүп. Жакшы качествого чыгаш керек. Мен буга Урматка мындай айткам да. Быйыл азыр мисалы 280 грамм, 300 граммдан алыптыр. Кийинки жылы дагы 500 грамм алып, общий 800 грамм алсаң, муну кайра кийинки жылга калтырыштын кереги жок. Ошо менен жуулуп туруп ордуна башка тигиш керек деп ошентим эле. Бирок 800 грамм аласыңар спокойно. Эмне жылы мындай кылабыз. 550 грамм берсе, ушу жердин анализин тапшырам. Эгер анализи жага турган болсо, жакшы чыкса, анда ушунун ордуна деген. Эгер анализ жакпаса, анда монун баарын алып салып эле кайра айдатып, бир жер обработка кылып, анан кайра бул жасап турат. Бирок чынында бул натыйжага мен кубандым да. Бул чынында ушундай результат кылса болот экен. Эми мындай баа болобу болбойбу силерге айта албайм, себеби дегенде азыр көбөйүп атат ушунчалык. Бирок булар убагында жакшы карашты, жакшы результатка чыкты. Булардын клубникасынын көбүн Астана жеди. Казакстанда Астана ошондой бааны көтөрдү. Россиядагы ошол бааны көтөрө албады. Себеби дегенде Россияда рубльдин курсу былтыр 1.33 болчу. Азыр 80-90го түшүп калды. Ошону 40 тыйынга назат кетип калды да инфляция. Ошондон Казакстандын ичинде быйыл рынок жакшы болду. Ошол туугандар, анан кийинки бул экспорт боюнча биз мындай кандай десем, көп уюмдар бар, ушундай проектлерди жасап аткан. Бирок акырына келгенде результат жок да. Азыркы учурда мына биз Казакстандын могу жакта Актау, Атыраудагы да жөнөтүп атабыз. Ускаменде бар, ушул городдордо биздикилер сатам. Павлодар, бул мен былтыркы презентациям экен. Павлодар, Петропавловскдагы кошулган, Актөбө бар, Тараздагы бар могу жерде, Алмата, Талдыкоргон бар, Аягөз деген шаарлар бар. Ушулардын бардыгына бизден клубника малиналар сатылат. Казак туугандар ушунчалык жакшы көрүп жейт биздин клубникаларды. Кийинки. Бул дагы былтыркы немелер экен, городдор. Азыр дагы көбөйгөн, бул жака Усинск, бул жактагы север жагында дагы бир городдор бар. Усинск, Норильскийге чейин барды биздики, самолет менен. Мени таң калтырып атканы биз 4000-5000 километрге жөнөтөбүз да. Азыр биз Дубайга эгер неме жол жакшы болсо, границалар аз боло турган болсо, Дубайга мындан эртерээк жетмек экенбиз. Кытайга 2 эсе, 3 эсе эрте жетмек экенбиз. Бирок азыркы учурда ошол рыноктарды ачабыз деп аракет кылып атабыз. Эми силер көбөйүп, объемго чыгып, анан кийин качествону оңдогонго чейин Россия менен Казакстан рыногун колдонуп турайлы. Кийинки слайд. Майдасы боюнча мындай туугандар. Майдасын мына Урмат. Майдасын бөлүп, элдер очередке турат экен, варенье, сареньяга жегенге сатып атат. Мындай да туугандар, силер мындай түшүнгүлө. Мисалы Урмат күнүнө 700 ящик терет. 1 тонна, 2 тонна 100 деген сөз да. Ошону кээ бирки дыйкандар түшүнбөстүк кылат да. Ошонун аразына майдасын салып берет түйүнөчү. Эми Урматына майдасын бөлүп салса, 15 ящик ашып кетсе 20 ящик майда чыгат. Ошону менен общий ошол 700 ящикти бузуштун кереги барбы жокпу? Бузуштун кереги жок. Ошону алып салыш керек. Жок, анын үстүнөчү. О майдасын вареньяга местный элдер колдонгонго наоборот кайра жакшы болот. Жакшы болот, жана айтып, астын жасай берсеңер, клиент качырабыз биз. Эртең барсаңар, ящик менен башкача болот, эмне астына салсаң. Ооба, мен билем, турбаны ортодон салып туруп, майдасы төгүргөн. Анан азыркы учурда ушул былтыр Россиянын рыногу жакшы болгон. Быйыл мына былтыр 1 рубль 1 сом 30 тыйын болчу.
быйыл 90-га түшүп кетти. Ошондон улам быйыл Россияда кичине кыйынчылык болду. Соода мурда эми элестеткиле, азыр 100 сомго алсаң, рубль менен 110 сом болот. Былтыр 100 сомго алган товарың рубль менен 100 сомго сатсаң, келсең 130 сом болчу да. Курс менен эле жакшы акча иштечи. Азыр быйыл көптөр кыйналды. Кийинки. Мына азыркы учурда биз кече жакында мен Кытайга барып келдим. Кытайдын базарына дагы кирсек болот экен. Ушул жактан караколдон бир джем чыгарган бир байке бар. Джеминин да атын унутуп калыптын. Дары Исикүлө да? Дары Исикүлө деген. Байкенин аты ким эле? Фуркат. Этно. Ошол джемин өтө сонун сатты. Кызыл карагат, кара карагат, алма, черешня, ошондон джем жасап алып барган экен, Кытайдын базарында жакшы сатты. Бизде Кытайда бал менен джемди өлө жакшы алды. Эми мындай карап көрсөң, байке жөнөкөй эле нерсени алып барып сатып атат да. Аны еще жакшы кылып алып барсак болот. Алдын арасына клубниканы, малинаны, көп бизде көп нерселер чыгат да, ошолорду джем кылып алып барсак, сонун өтмөй экен. Эми ошону аракет кылып атабыз. Анан свежий боюнча да бизге Кытай сатканга ыңгайлуу болгону Кытайдын базары жабык. Аны ишке ашырыш үчүн бизде өкмөттөр көбүрөөк иштеш керек. Бул биз тараптан эмес, бул өкмөттүн жумушу болуп калат экен да. Базарды ачып бериш. Атак ачып берсе, биз эптеп бир нерсе киргизебиз ал жака. Могу Дубайга кече жакында бул азамат тилектер барып келди. Булар дагы жакшы барып, жакшы договорлорду түзүп, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып келди. Кудай буйруса биз Кытайга, бул Дубайга чыкканга тилек айтып атат. Эң оңой азыркы учурда Дубайга чыксак оңой экен деп атат да. Аны үчүн бизде ошондой стандарт болуш керек. Жаңында упаковка тергенден кийин эле 1-2 саатка жетпей, аны халайнт ичине кириш керек, халайнт менен барыш керек, самолетко түшүш керек, анан аракы кетиш керек. Самолетто сакташ керек. Эгер тергенден кийин 2 сааттын ичинде халайнтке кире турган болсо, бул товар 10 күнгө чейин чыдайт. Биздики ансыз деле Россиянын рыногунда 10 күнгө чейин чыдатып атабыз. Бирок чынында качествосы кетип калат. Кече жакында Турцияга да барып келдик. Мындай жаңылык катары айтып коеюн. Турктөр баягы көп клубника өндүрүшөт. Кыргызстанга чейин клубникалар келет. Анан кандай өстүрөт экен деп кызыгып карасак, биз алардан алдыга өтүп баратпыз. Алар эптеп төрө кылат экен. Бул ягодалардын эң кыйыны базарда өзүн жакшы сатылып, бул ягодаларды алдыга сүйрөгөн бул клубника болуп эсептелет. Себеби дегенде клубниканы жанагынтип күндө пакетке салып алып барып жегенге, варенье жасаганга, жем жасаганга, кондитерскийлер колдонот, торттун үстүнө кескенге толот. Азыр жанагы роза гүлгө конкурент болуп калды. Клубника шоколаде деп кыздарга балдар ушул клубниканы подарок этип баштады уже. Майрамдарда өлө катып өтөт бул клубникачы. Ошон үчүн бул мына неме гүлдү алып барып үйгө коюп койсо курап калат экен да. Мунун жейт сонун экен. Анан ошону сүйрөгөн бул эгерде бир машина толо малина болсо сатыш кыйын. Бир машина толо клубника болсо сатса болот. Бирок бир фурада 3000 ящик боло турган болсо, бул 2000 ящиги сөзсүз түрдө клубника болот. 700-800 ящиги малина болот. Анан бул 100 ящиги ежевика болот. Бир 50 ящиги чычырканак болсо, бир дагы крыжовник кошуп коебуз, карагат кошуп коебуз, ушундай кылып кетиребиз да. Бул ассортимент ушундай болуш керек. Ошондо фура мындай бат бошойт. Анан арасына мисалы 2000 ящик эмес, 1000 ящик клубника, 2000 ящик малина салып койсоңуз, 1000 ящик малинасы калып кете берет арка жагындачы. Бул мындай ошондой баланс болуш керек да. Ошондо жакшы сатылат. Анан сатууда биз былтыр Сербияга болуп келдик. Сербияда малинанын 95%-ын переработка кылып туруп анан экспортко чыгарат экен. Булар тоңдуруп туруп анан экспортко чыгарат экен.
Немеде бизде азыр 80%, 90% бул свежий экспорт болот. Ушуну алмаштырышыбыз керек. Кудай буйруса, биз дагы ошол бизде дагы переработка боло турган заводдор курулуп атат, джемдер жасалып атат. Эми переработка кылып экспорт кылсак, бул көбүрөөк акча түшөт бизге. Ошол туугандар, кийиңиз. Рахмат. Суроолор болсо ушул жерде отурабыз, ушул жерден берсеңер болот.